жүрөгү түшүп калды. Өзү ошо неме болот деле да. Кетпей атты эле. Бишкекте автобустар муздан тайгаланып аварияга учурашты. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Социалдык тармактарда Бишкекте бүгүнкү жааган кардан кийин тартылган видеолор тарады. Анда муздан тайгаланган коомдук транспорт жолдон чыгып кеткени көрсөтүлгөн. Учурда кырсыктын себептери такталууда. Жабыркагандар тууралуу маалымат азырынча жок. Айдоочуларга жана жөө жүргүнчүлөргө этияттыкты сактоо сунушталат. Мэрия жолду тазалабай, моюнт автобус кирип кеткен биле. Өкмөттүн автобусу да бул байкуш. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7925 103 22 55. Алтыныбыз агып, күмүшүбүз күйүлүп атканда ошо энде неме асфальт завод иштеп атканда бир көчөбүз асфальттанган эмес. Азыркы күнү 1-2 эле көчөбүз асфальты жок болбосо бүт баары асфальттанды, жарыктандырылды. Мен муну менен сиздерге эмне деп айткым келет. Өткөндө бир байбиче биздин лампочкабыз деп атты эле го Садыр Нуркожоевичти. А биздин өнүгүүгө карай кеткен жолубузда өлкөчө жарык берген биздин прожекторубузду айткым келет Садыр Нуркожоевич сизде. Sizge kağlarım, başınızdan bak ketmesin, aslınızdan tak ketmesin, elinizin başında olunuz, el başkarganların kaşında olunuz. Önügü karay ketken yolumuzda өлkөчө жарык берген, биздин прожекторубузду айткым келет Садыр Нуркожоевич sizde. Sizge kağlarım, başınızdan bak ketmesin, aslınızdan tak ketmesin, elinizin başında olunuz, el başkarganların kaşında olunuz. Жаштарга өйдө да өбөк, ылдыйда жөлөк болгон ак жолтой ажоо болуңузду тилейм. Орусияда мусулмандар үчүн көп аял алууга уруксат берилди. Орусиянын уламалар кеңеши күйөөсү бардык аялдарга адилеттүү жана бирдей мамиле кылган шартта орус мусулмандарына 4кө чейин диний нике кыюуга уруксат берген. Бул тууралуу РИА Новостиге Москванын муфтийи Илдар Айла-Утдинов билдирди. Басылма белгилегендей, эгер аял ден соолугуна аялынын жыныстык жактан шайкеш келбестигинен улам балалуу боло албай калса, диний көп аялдуулукка жол берилет. Диний лидер кошумчалагандай, үй бүлөлүү эркек башка аял менен жаңы никеге туруу ниетин ага чейинки аялына да билдирүүсү керек. Аял бар экенин жашырууга болбойт. Эгер ал экинчи аялы бул тууралуу кабардар болбосо жана ага чыдай албаса, анда ал никесин исламдын нормалары боюнча үйлөнүү үлпөтүн токтотууну талап кылууга укуктуу. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги айдоочуларга кайрылды. Кар жаап жаткандыгына байланыштуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги айдоочуларга эскертет. Унааңызды кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырыңыз. Алыскы жолго чыгууда дары-дармек, тамак-аш, суу, күрөкчө, дөңгөлөк чынжырчасын алыңыз. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты так сактаңыз. Зарылдыгы болбосо, алыска сапар тартууну башка күнгө жылдырыңыздар. Кырсык катталган учурда 112 бирдиктүү кызматына токтоосуз байланышыңыз. Бишкекте кар жаагандыгына байланыштуу 10 балдык унаа тыгыны жаралды. Калың жааган кардан улам 10-декабрь күнү кечинде Бишкекте чоң унаа тыгыны пайда болду. 2G порталынын маалыматына боюнча борбордо жол тыгынынын максималдуулугу 10 балга жеткен. Айрым интернет колдонуучулары унаа тыгынынан улам 1 саатка жакын коомдук транспортту күткөнүн жазышууда.
остановкадагы элдердин көрдүңөр да коомдук транспорт кандай иштеп атканын азыр аба бериптирчи.